Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Hurmatli Ermek Jumayevich, atayın vaqt bölüp kelgen konuklarga жақсы жылуу маанай менен тосуп алганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы журт башчыбыз Садыр Нурмуровичтин жарлыгына ылайык азыр жерлерде ысырапкорчулукка бөгөт коюу максатында маркумда кырк сапарга узатуудагы той тамашадагы негизинен жашоо тиричиликтеги ушул ысырапкорчулукка бир бөгөт коюу максатында Чумурай журтка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында биринчи орунда, андан кийин муфтияттын өзүнүн жылдык иш мерчеми бар. Ошол мерчемде жылды этектеп жатып, ушул областтагы аймактагы жетекчилер менен, коом, жамаат менен жүзмө-жүз көрүшүп, ошондой бир айлануу көчмө жыйындары графикке бекитилген. Ошол графиктин негизинде буюрса бисмилла деп Талас областынан баштап отурабыз. Сиздердин келишиңер менен бизге Таласка кут келгендей болуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Сиз Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү нуру, куту болосуз. Бизде Таласта баягы салттуу исламдын тарашына биз толук кандуу көмөктөшкөнгө даярбыз. Эң негизгисинен элибизде жаман эмес, Кудайга шүгүр, динге болгон мамиле, динге болгон сый урмат бүгүнкү күндө дагы өзүнүн нугуна кетип баратат. Бирок антсе дагы ушу мен буга чейин дагы казыкеге айтып жүрдүм эле, ушул биздин алымдар келип, сиз айткандай ынтымак жөнүндө бир сабактарды өтүп, даваттарды кылып, элибизди ынтымакка чакырсак, баягы Кыргызда илгертеден келаткан када салт, үрп адат, нарк насил деген нерселер абдан биздин ата-бабабыз кылым карытып сактап келген тарбия таалимдерде өзү керемет да. Негизинен баягы улууну сыйла, кичүүнү урматта, улардын арасында катуу сүйлөбө деген бир топ баягы бизде тарбиялар бар эле да. Ошолордун баары калып кетип баратат. Жаштарыбыз ушул интернет дүйнөсү менен алектенип эле баягы биздин салтыбызды, динибизди унутуп баратат. Ошол нерселерден кичине кабар берсек деп бир суранып аттым эле. Мына бүгүн баягы көптөн бери күткөн күн келип атат. Мен абдан кубанычтамын. Биз жаңы дайындалып, 3 айдын жүзү болуп калыптыр. Бирок ошого карабай андан мурун мэр болуп иштепсиз шаарда. Кудайым буйруса өтө алгылыктуу жакшы иштер болуп атыптыр. Ошого себепкер болуп атыпсыз. Алла таалам ушул ишиңизди колдоп, дагы алдыда жакшы иш пландарыңыз иш жүзөсүн ашууда Кудайым бир дем берсин. Кудайым колдосын, ардак каламаттасын, сизге тапшырып коём. Биздин ыйык Куран китептерибиз, дин китептерибиз бар. Буюрса, ушул китептерибизди бир бош убакытта окуп коебуз. Чоң рахмат.